Allah Taala uşul özünün zatının atынан кейін эле, zatının atına dalalat кылдырган Allah деген сөздөн кийин Ар-Рахман, Ар-Рахим деген өзүнүн сыпаттарынын аттарын алып келди. Эки şu атты тандады. Эмне үчүн? Себеби ар бир окуган адам Кур'анда ачканда эле Алланын чексиз болгон мээримдүүлүгүнөн үмүтүнө пайда кылуу үчүн. Эч качан үмүтү үзүлүп калбасын үчүн. Мисалы менин кийимиме нажас чыгып калса, астагфирулла мен нажас чыгып калды деп ал жерди кыркып ыргыт өрбөйт экем да. Же болбосом кийбестен буну таштап койбоймун. Балким ошол жерде эле кайра жуулат, жууп туруп эле кайра 3 жолу сыгып туруп кайра эле иштетиле берет. Ошондой эле бир аз пенденин жүрөгү кир болот. Пенденин өз жаратылышы ошондой, Алла ушундай жараткан. Кээде күнөө кылып алат, кээде нафске алданат, кээде шайтанга алданат, кээде чөйрөгө алданат, ар кандай да. Туура эмес нерсе кылып алгандан кийин эми үмүтүмдү үзүп калбасын деп Аллах Таала ошо Бисмиллахир-Рахманир-Рахим да. Кайра жүрөгүнү тазаласын, мен өтө ырайымдуу, өтө чексиз мээримдүү затмын, мен кечире берем, кайра эле тооба кылып кайра мага кайрыла берчи депчи. Себеби шайтандын эң чоң адамга койгон үмүтсүздүк бир азгырык жолу бар да. Үмүтсүз кылып коет адамдычы. Үмүтсүздүрүп коет Алланын рахматынан. Үмүтсүздүк адамды толук таквачылыктан чыгарып салат. Толук Аллага тоокел кылыштын жолуна тактабай калат. Кантип таква болуп толук Алланын өкүмүнүн негизинде жашаш керек, адам андан чыгып калат да, өзүнүн экинчи уровенге, экинчи сортко өткөзүп алат да, мен мындай эле жүрө берейинчи дейт да. Мен эле жүрө берейин, эми мындай жөнөкөй мусулман болуп эле жүрө берейин, эми анчалык деңгээлде мен таква боло албайм да депчи. Жок, ошондой болбо деп атат да Аллах Таала. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим депчи, андай болбо. Мен өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу затмын. Мен кечирем. Менин рахматым чексиз. Бирок сен мен тарапка кайрыла бер. Мени кылат де, менин айткан өкүмүмдү аткарып туруп мага тоокел кыла берген, сен үмүтүңдү менден үзбөгүлөң депчи. Кайрыла бер мага, кайра кайрыла бер деген сөз да. Жипти иштетип атасыз арканды. İşte tutsanız üzülüp gitti. Ya astagfirullah üzülüp kaldı, ırgıt örbeyiz da. Kayrele baylayız. Bayla alıp durup kayrele baylanıştı kurdunuzda kayrele işleteveriz. O şimdi Allah'ın baylanış biraz üzülüp kaldı. Ertemen keçki tesbihleri yok. Kur'an okuş alыстап ketken, tahajjud alыстап ketken, dua okuş kalıp ketken. Alыстап ketti Allah'dan baylanıştan. Anan koya astagfirullah men şundayla olup kaldım emi dep жүрө өрбөдү атат Allah Taala. Bismillahir-Rahmanir-Rahim dep Allah Taala atayın o özünün sıfatlarını eskертет.